Сапар Жумакадырович, сиздин мына 40 кадамыңызда негизги приоритеттүү кадамдар бул инвестиция тартуу. Муну эми 2-3 кадамын атап кетейин. Санариптик трансформациянын программасы, инвестиция Кыргызстанга сал, экспорт колдоо, шаардык инфраструктура жана башка. Барын атап эле коеюн. Мына биринчи эле бул биздин Кыргызстандын имиджи жакшы болсо инвестор келет. Сиздин биринчи эле кадамыңыз, биринчи кылган ишиңиз иги класс ишке ашпай калды. Бул биздин Кыргызстандын кадырына, имиджине өтө чоң бир зыян тийгизди. Андан кийинки Huawei, андан кийинкини айтсак, мына Ашыбек Мойдунович жакшы билет. Мен февралдын 11-inde ушул залдан айттым эле, 9 тороодо сиз жакшы билесиз. Кайра иштетүүчү алтын заводунун чыгыры чатагын. Элде митингге чыкканым айткам. Ушуну мамлекеттин деңгээлинде өкмөт көзгө салып, эл менен сүйлөшүп, ошо заводду терештирип, чын эле ошо сыянын колдонуп атыппы, ким күнөөлүү экенин тактап койгула деп айттым эле. Анан тилек каршы баягы эле бизге сиздерден келет, шаблон жооп келет да. Ошондон жооп келди, ошодон калды. Мына эмне болду анан? Көрдүңүз. Элдер бар өрттөп жиберди. Эми айтып атат 5 миллиондук чыгым болупту деп аны тактайбыз. Мына ушу биздин өкмөттүн туура убагында бизге туура баа коюп мамиле кылбагандан ушундай болуп атат. Ошо 5 миллионго биз канча мектеп, канча бала бакча курат элек. Азыр эми айтып атышат, дагы мага чыгып атышат, Тоғыз район депутаты жок экен. 13 биздин жаранды кыздар да бар дейт. Алып Бишкекке алып кетип калыпсыздар. Бишкекте жатып камалып дейт. Эми дагы чыгабыз деп дагы чыгып аттыр. Эми мүмкүн дагы чыгышы мүмкүн. Ушуну чечсе боло эле убагында. Эми неменен бүтөт? Ушуга жообуңуз кандай? Урматтуу Эмиль Токтакунович, 3-чү маселеден баштайын. Мыйзамдын алдында баары бирдей. Эгерде инвесторлордун ошол жерде заводуна бир зыян келтирсек, анда ал зыянды толуктап бериш керек. Ким ага өрт койду, ким от тамызды ал объекттерге, аны терге көрсөтөт.